Достар, барыңыздарга ассалому алейкум. Бүгүнкү видеороликте биз сиздер менен торговля Pocket Option'дан и также новичокторго достор кантип биз рисково башташ керек и кантип обучение кылыш керек, ушулардын баардыгын толук түшүндүрөмүн, достор. Смотрите, бүгүн бизде копи трейдинг иштей баштады. Копи трейдинг деген буну баарыңыздар билесиздер. Копи трейдинг деген бул сиздер почти что эчтеке деле кылбайсыздар да, получается, сиздер болгону копировать этесиздер да. Копи трейдинг деген ушундай иштейт. Мисалы, бизде мынакей азыр закрытый VIP чатыбызда обучение алган командабыздын каналыбыз да, бул жакта биз бул жакта получается жарыяладык да, что бизде уже копи трейдинг активно боло баштады деп да. Мынакей киребиз, бул жакта бизде сигналдар и также обучение и копи трейдинг дагы подключать этип алсаңыздар болот. Так, подробный видеоролик дагы бар бул жакта и копи трейдинг, достор, мынакей да, менин айдим и бул жакта сиздер автомат түрдө кошулуп менин сделкаларымды автомат түрдө копировать этсеңиздер болот да. Бул кандай иштейт? Ушул видеороликте дагы бир жолу маалымат беремин. Бул жакта биз сиздер менен бул жакта мынакей социальный коомдук соода деп коет кыргызча. Коомдук соодада мынакей ушуну басабыз и бул жакта биз издөөнү кылабыз да. Издөө кылабыз и бул жакта менин айдимди жазасыздар да. Мисалы, мынакей бул жакта биз копировать этебиз айдини и издөөгө жазабыз да. Издөөгө жазганда бул жакта менин аккаунтум чыгат. Аккаунтум чыкканда сиздер ошол жакта копировать этип аласыздар. Кантип копировать этиш керек? Бул жакта сиздер өзүңүздөр настройкада аласыздар да. Настройка там 100%тик настройканы коесуздар. Также бул жакта балансты токтоо, мисалы стоп лимит коесуздар. Если балансыңыздар $100 болсо, мисалы там $70 деп койсоңуздар болот да. $70 жеткенде всё, балансыңыздар, точнее копи трейдинг токтойт да. Вот. И также бул жакта минимальный соода көчүрүү $1 коесуздар и максимальный там $3 коюп койсоңуздар болот да. Для старта болот, для пробы кылсаңыздар болот. А если прям разгон кыла бергиңиздер келсе, анда бул жакта суммаңыздарды көтөрүп алсаңыздар болот да. Мисалы, минимальный соода суммасы көчүрүү там $3 ылдый болбойт да, минимальный. Максимальный там мисалы $10 коюп койсоңуздар, максимум $10 жогору сделкалар ачылбайт да. Вот. Балансты токтоо деген бул стоп лимит. Балансыңыздарда $100 болсо, эми копи трейдингде прям торговля болуп атканда просадка болуп калышы мүмкүн. И чтобы баланс там полностью слив болуп кетпеш үчүн сиздер өзүңүздөр ушундай лимит коюп аласыздар да. $100 там $70 түшсө, копи трейдинг токтойт. Если токтоп кала турган болсо, анда кайра келесиздер, анан кийин настройкасын кайра өзгөртүп аласыздар да. $50 коюп коесуздар же болбосо $10 коюп коесуздар, если рисковать этем десеңиздер да. Вот, всё. Башка настройкалар бул жакта керек эмес. Кааласаңыздар өзүңүздөрдүн настройкаңыздарды коюп алсаңыздар болот да. Если балансыңыздар чоң болсо, анда бул жакта коюп аласыздар там $100 же болбосо $200 коюп алсаңыздар болот ар бир сделкага да, копированияга. Вот. Ушундай, достор. Копирование ким кошулгусу келсе, телеграмга жазабыз. VIP чаттагылар только ала алат бул копированияны, потому что только биздин реферальный ссылкабыздан регистрация өткөн болсоңуздар и пополнение кылсаңыздар, ошондо ана копи трейдинг иштейт. А так демо счётто болбойт, достор. Ошондой, достор. Анан обученияга да катталабыз. Телеграмыбызда бар. Обучение алгысы келгендер баардык маалыматты, ссылкаларды видеонун описаниясына калтырып коем. Ошол жактан өтүп катталып алсаңыздар болот, достор. Бүгүнкү биздин торговлябыз технический анализ болот. Биз сиздер менен уже 4 видеороликтен бери MACD, аллигатор жана башка деген индикаторлорду колдонуп торговля кылдык. Бүгүн биз сиздер менен технический анализ менен соода кылганды үйрөнөбүз, достор. Итак, валютная парага киребиз. Мисалы, мынакей валютная пара AED теневая OTS. Бул жерде көрүп аткандай деле бизде толкун менен график жылып атат. Подъем, понижение. Далее мынакей азыр графигибиз эң үстүңкү пикте турат да. И мындай ойлоп көрсөк, график бул жактан азыр түшүш керек да. Мурдакы тарыхын кайталаш керек. Биз 1 мүнөткө бул жакта $100 $300 ача берейин. $300 1 мүнөткө сатууга ача беремин, достор да. Всё. Бул жакта график бизде азыр кыйла эле көтөрүлүп кетти да. Мурдакы тарых дагы бир жолу кайталаныш керек, просадка болуш керек. То есть бир эле темп менен график бул жакта көтөрүлүп кете албайт да. Хотя бы график мындай отскок бериш керек да. Мынакей мурдакы тарыхтагыдай. График көтөрүлүп келди. Далее подъем, анан понижение. Подъем, понижение. То есть ушундай эле болуп жылат да график. То есть бир эле направленияда түшүп кете бербейт да. Мына бул жакта болуп туруп эле түшүп келип туруп анан кайсыл бир уровеньден, поддержкадан бизде отскок берди. Далее по-любому график кайра разворот болот. Разворот болгондон кийин дагы бир жолу подъем болуп, график жогоруга же астыга айланат да, кетет ошондой. И бизде то же самое, биз мурдакы тарыхты көрүп эле логично анализ кылып ачып атабыз да. Всё. Бул жерде биз от уровня пика ачып атабыз да.
Отлично. Биринчи сделкабыз плюс. Кийинки сделкабыз евро, рубль ОТС'тен ачамын. 1 мүнөткө 3 сделка жогоруга ачамын. Бизде бул жерде зеркальный уровень поддержки и также сопротивление да, мынакей. Bizde зеркальный уровень бар экен. Мынакей бул жакта мурда сопротивление кылып ролун ойногон уровеньде да, отскок бериптир, далее астыга кеткен. Далее бизде бул уровень пробой болгон да. Мынакей могул жерден пробой болду. Далее мынакей бизде уже мурдакы уровень сопротивления уже поддержка болуп калды. Сатып алуучулардын уровени болуп калды. Ушул жерден биз уже биз мурдакы тарыхты уровенин белгилеп атабыз да, бул жакта болгон экенин. И азыр болсо графигибиз дагы бир жолу ушул уровень поддержкабызга келип атат да. И бул уровеньден биз жогоруга ачып атабыз. Көрүп тургандагыдай эле уверенно достор плюска жабылды достор. Отлично. Дальше. Так, достор, кайра перезапись кылып атамын. Уже торговля бүткөндөн кийин билинип атат бул жакта. Сессия, точнее, запись токтоп калгандыктан азыр кайра перезапись кылып атам. Баланс уже 131.826-га жеткен болчумун. Мынакей статистиканы көрсөңүздөр болот. Сооданын да жалаң плюстар кайра улантабыз в общем. Акыркы жана объяснять этип аткан ситуация уже плюска жабылган. Так, кийинки сделкам австралиец новозеландский доллар ОТС'тен 1 мүнөткө жогору ачамын. 3 сделка менен достор. Бизде кандай момент болуп атат? Бизде бул жерде зеркальный уровень. Мынакей зеркальный уровень. Мурда бул жерде сопротивление болуптур эле бул жакта. Отскоктор болуптур. Мына 1, 2 жолу отскок болуптур. Далее бизде бул жакта мына уровень пробой болду бул жакта. Пробой кылгандан кийин графигибиз азыр ретестке түшүп атат. Бул уровенибизди ретест кылып туруп, далее дагы бир жолу отскок кылыш керек жогоруга. Бул технический анализ достор, мен силерге бул нерсени выдумывать этпей элем. Бул реально иштей турган технический анализ, уровеньдер да, негизинде график ушу уровеньден уровеньге жылат да. Вот, и ошол эле билген нерсемди силерге айтып түшүндүрүп атам да. Даже любой технический анализ китептен деле окусаңар, уровень кандай иштейт экендигин силер ошол жактан деле ушул айткан нерсени эле түшүнсөңүздөр болот да, көрүп окусаңыздар болот. Так, плюс болду. Отлично. Так, бизде көрүп тургандагыдай эле уровень отскок болду. Далее бизде сопровождение, далее восходящий тренд болуп кетиш керек да. Бирок биз уровеньден торговля кылып атабыз азыр. Ошол себептен биз бул жакта биз уже плюсту кармадык да. 1 плюс жетишсе, кармасак жетиштүү. И башка уровеньдерге өтөбүз достор. Башка уровеньдерди анализировать этебиз, башка валютный паралардан. Кийинки сделкам SAR China OTS'тен ачамын. 1 мүнөткө пониженияга ачамын. 3 опцион менен. И биз азыр 1 мүнөткө которулайлы эле да. 1 мүнөттүктө бизде восходящий тренд болуп атат бул жакта. Мынакей коридор. Көрдүңүздөрбү? Коридор. Бирок негизинде моундай коридорлордо биз астыга ачпай, жогору ачышыбыз керекпиз. Анткени потенциал бизде вверх болуп кетип атат да. Үстүгө эле көздөй кетип атат. Мындай ситуацияларда биз үстүгө ачышыбыз керекпиз. Үстүдөн ачкан бул кичине рисковыйраак, потому что график бир аз көтөрүлүп туруп анан кийин бир момент түшүп кетиши мүмкүн. Биз буну биле албайбыз качан түшкөнүн да. Ошол себептен мындай моменттерде биз вообще негизинде сатууга ачышыбыз керекпиз да. Мынакей бизде коридор. И ушул коридордун ичинде график негизинде жылат да. Үстүдөн астыга, астыдан үстүгө болот да. Ушу коридордун ичинде. Негизинде лучший случай, лучший момент да бул астыдан ачуу. Астыдан покупка кылышыбыз керекпиз. Если графигибиз наоборот астыга түшүп кетип атса да, анда моундай момент болуп атса да, линия үстүдөн астыга көрсөтүп ушундай коридор болуп атса, анда биз астыга киришибиз керекпиз да, үстүнкү уровеньдерден. Бизде бул жакта азыр кичине рискованный сделка болду, но бул жакта биз сделкабызды плюска жаап кеттик да. Так, кийинки валютная пара. Бул жерде бизде пробой болуп атат. Азыр ретесттен дагы продолжение болуп атат. 3 сделка сразу ачып беремин продажага. И уровеньдерди белгилеп коебуз достор. Мынакей биринчи уровень ушул жерде экен, далее экинчи уровень астыда экен. Дагы бир уровеньдерди белгилейбиз. Кайсыл жерде көп жолу бизде реакция болгон да, кайсыл уровеньде. Мынакей ушул жерде болуптур. Именно биз ачкан уровеньде да. Азыр болсо бизде мынакей 30 секунддук таймфреймге которулойлу. Могул жерде бизде көп жолу реакция болуптур мына. Ушул диапазондо. Далее могул жерде дагы бар экен уровень. И астыда уровень бар экен. 3 уровень бар экен, Үстүңкү, ортоңку, анан астыңкы. Азыр бизде бул жерде пробой болду, ретест болуп атат. И продолжение болуш керек достор бул жакта. Падение да, астыңкы уровеньге чейин. Ошол себептен мен бул жакта продажага ачтым да, пробойго. Бизде мына үстүңкү уровень пробой болгон жок. 1-2 жолу касание кылды үстүңкү уровеньибизди, потом дальше продолжение кылып кетти. Бизде курч ылдамдык менен да, бат ылдамдык менен жогорку уровеньден түшүп келген. Көрдүңүздөрбү? 1, 2, 3, 4, 5 жалаң 6 свеча тең кызыл болуп түшкөн да. Бул уровеньде пробой болгон. И ошол себептен биз бул жакта
продажага ачтык, что бул уровень слабый экендигин билдирип туруп да, анализ кылып туруп. Вот. Так, балансты 132.654-кө көтөрүп койдук уже. Баланс, ну, нереально көтөрүлдү достор. Караңыздарчы кандай результат болду. Только плюстар, только плюсовой болду. Рынок бүгүн аябай жакшы болду. Ошондо баланс общий прибылим $8380 болуп кетти достор. Сонун результат. Жана мен торговля кылып атканда уже 10 мүнөттүк торговля кылып бүткөн болчумун да. И записти токтотуп туруп файлга кирсем, файл поврежден болду и только жарымын эле восстановление кылып алдым, а калганы токтоп калыптыр да. Запись болбой калыптыр. Ошол себептен азыр кайра башынан перезапись кылып торговля кылдык и в общем, суть и стратегиямды силерге доносить эттим да. Если видеоролик жакса достор, лайктан басыңыздар, комментарийдан жазыңыздар. И также ким обучение алгысы келгендер Телеграмга өтөбүз достор. Телеграмда обучение алсаңыздар болот достор да. Ссылканын баардыгы видеонун описаниясында болот. И также копи трейдингке ким кошулгусу келгендер жазып кошулуп алсаңыздар болот достор. Сиздер менен мен Нурсултан. Эмки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.